Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Дализдеги кеп. Биз бул берүүдө расмийлиги жок өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Менин колумда азыр Кат турмуш, жат турмуш деген китеп турат. Бүгүн биздин студиябызда дал ошол китептин авторлорунун бири Нарсулуу Кургубаева эжекебиз отурат. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Биз адатта келген конокко өзүңүз тууралуу айтып бериңиз деп суроо беребиз да. Ушул эле салтты улай сизге да айтайын. Сиз өзүңүздү сырттан кандай көрөсүз? Өзүңүз жөнүндө эмне айтып бергиңиз келет? Эгер мен өмүр баян жаза турган болсо 6 сүйлөмдөн ашпайт да. Ошо болсун Карас районунда туулуп өскөм. Жашым 43-тө. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин бүтүрүүчүсүмүн. Андан кийин Москвадагы Горький атындагы адабият институтунун бүтүрүүчүсүмүн. Сырттан карай турган болсом, акын болом, жазуучу болом деген талапкермин. Акындыкка, жазуучулукка талапкермин. Кат турмуш деген чыгармаңыз жарык көргөндөн бери көрүүчүлөрдүн назарын өзүнө буруп атат. Негизи ушул Кат турмуш китебин чыгарганга эмне түрткү болду? Качан баштадыңыз? Анан бүткөндөн кийин өзүңүз кандай ойдо калдыңыз? Биз Нуриза Өмүрбаева экөөбүз Москвада чогуу жүргөнбүз. Мен адабият институтун бүткөндөн кийин Нуриза Өмүрбаева барып, алгыстагы менин артыман адабият институтун тапшырып, окуунум бүттү да. Анан Москва деген чоң шаар, Москвада күн түн деген түшүнүк жок. Анан биз баарыбыз мигрантпыз, эртең менен жумушка эртең менен кетебиз, кеч келебиз. Анан аз келгенсиз Нуриза ал кезде окуучу. Ойлонуп көрсөк, биз Нуриза экөөбүз мындай Москвада 4 жыл чогуу жүрсөк дагы, ашып барса бир 10 жолу жолугуп турубуз да. Анан калган бардык сүйлөшүүлөрүбүздү кат аркылуу жазат экенбиз бири-бирибизге. Мессенджерден, WhatsApp'тан, социалдык тармактардан, кээде бир узун кат жазып коет экенбиз, анткени 2-3 күн мындай такыр убакыт болбой калганда. Кээде кандайсың, амансың деп кыска эле жазып коет экенбиз. Анан ошол кат аркылуу эле сүйлөшүп жүрүп, кат аркылуу эле мындай бир ортобузда жакшынакай эжесиңди достук, бир туугандай мамиле пайда болуп турду да. Анан ушуну көп эле жерде айтып жүрөм, силерге да айтып берейин, эмнеден башталганын. Неме болуп атпайбы? Нуриз деген барганда Москвага барганда кичинекей кыз болчу да. Анан Москвага барды. Апрелде барды ушундай да. Москвада деген 6 ай кышта. Кичинекей кыз болчу, баягы сууктан жүдөдү да. Эже качан жаз келет деп сурай берчү. Эже качан жаз келет. Москвада кааласа октябрда кыш келет. Анан майда жаз келсе келет, келбесе жок да, ушундай шамал суук болушу мүмкүн. 6 ай сурачу менден. Анан качан жаз келет деген сайын мага качан жакшы жашоо келет деп сурап аткандай ойлоп берчү. Мен ушу кичинекей кыздын алдында өзүм мындай бир кыздай сезчүмүн, уялчумунбу, ыңгайсыз болчумунбу, жаз келбей койгон үчүн өзүм күнөөлүү сезгеним үчүн. Кийин ушул бир мен башынан эле жазып жүрөм өз прозанчы, кыска эсселерди, бир мындай аңгемеге окшогон нерселерди жазып, эскерүүлөрдү жазып жүрөм. Ошолорду бир мындай кайра башынан иштеп чыгайын деп ойлодум да. Иштеп чыгып, бир чакан китеп кылып койсомбу, бул деле өзүнчө бир тагдыр, өзүнчө бир турмуш, өзүнчө бир тарых, бир нерсе айтып берип атам, баары айтып берип атам деп ойлодум да. Анан ошол Нуриздин качан жаз келет деген суроосун эстедим. Мен сурап атпайм Нуризден, ошол качан жаз келет деген сурооң мага бер, мен китептин атын ошентип коеюн. Деп анан экөөбүз сиз проза жазасызбы, сен проза жазасың да, бири-бирибизге көргөзө баштадык жазгандарыбызды. Кыска тексттер экен, бирок баягы Москвада чогуу жүрүп, Москвада тагдырларды, кокустуктарды, оор абалдарды чогуу көргөн үчүн окшош нерселер көп экен да, аябайчы. Анан мен сунуштадым. Анткени мен элдер ыр жазат, бул акын деп көнүп калган да. Көнүп калганына байланыштуу өзүм жалгыз проза чыгаргандан корктум да. Кел Нуриз, экөөбүз ушул китепти чогуу жазайлы, чогуу чыгарайлы деп неме кылдык. Анан 2018 Кыргызстанга чогуу келгенбиз. Экөөбүз чогуу эле отура калып, ушу китепти жазып, биз ойлодук прозаны тез эле бүтүрүп коебуз деп ойлодук да. Чогуу эле жазып бүтүрүп коебуз дагы, чогуу эле элге тартуулай коебуз деп ойлодук. Жок, бирок Кыргызстанга келгенде тууган урук бар, дос жар бар, өзүбүздүн мекендибиз көп жерин көрбөптүрбүз, ошентип ойноп кетип калдык, кечелерибиз болду. Анан жазбай эле кетип калдык дагы. Ошо 18ден баштап аз-аздан бири-бирибизге интернет аркылуу жиберип жүрүп, неме кылып 2022 бүттү да бул китеп. Анан да бир немеси, баягы окшош тексттерди кантип тизебиз деп ойлодук да, кантип бир чыгарма кылабыз деп ойлодук. Бир чыгарма кылабыз деп эми өз-өзүнчө аңгеме кылып койсок деле болмок, негизичи. Өз-өзүнчө эссе аңгеме кылып койсок, бирок бир китеп кылып, бир сюжеттин линияны кантип тизип чыгабыз деген суроо пайда болду да бизде.
Анан ойлонуп отуруп ошол байыркы эски жанрды алдык, эпистолярный жанрды алып, ошону жаңы жашоого ыңгайлаштырып, кыска каттардын топтому кылып чыгардык. Жалпылап айтканда мигранттардын жашоосу экен. Ооба, бул көбүн эсе ошол бүтүн Москвадагы кыргыздардын, мигранттардын көргөн турмушу, тагдыры, ошолордун бир мындай ошондой оор нерселердин бир кичинекей гана бөлүктөрү эки жөнөкөй аялдын көзү менен көрүп, байкап, ошону кандай кабыл алганы гана. Андай тагдырлар, андай оор нерселер мен Москвада мындан көп, өзүңүз эле билсеңиз керек, аябай көп. Бул кичинекей гана бөлүктөрү. Бир сүйлөм менен айтканда азыр мигранттардын абалы кандай? Мигранттардын, мигрант деген сөз эле өзү айтып турбайбы? Мигрант деген сөз бул деген келген, барган. Чоочун деген сөз. Келгендер деген сөз. Чоочун деген сөз. Мигранттар укмуш жакшы жашап кеткен күндө деле, сонун акча тапкан күндө деле баары бир кемтик, бир өксүгү бар. Жеңил болгон жок. Мен 18 жылдан бери Москвада жүрсөм, мен деги эле мындай мигранттардын жашоосун же өзүм бир жашоомун жеңил, жакшы жаркып кеткенин көргөн жокмун. Бар жок тилегеним тегиз болуп турса эле өксүй берем да. Демек, ар бир экинчи кыргыз ошентип жашаса керек. Бирөөнүн үйүндө султан болгочу өз үйүндө ултан бол деген туура экен да. Ооба. Мол чыгарманы мен окуп чыктым. Анда каармандар өзүнүн ошол өксүгүн айтып атышат да. Анан бир кездерде мен деле Россияга барып кичине иштеп калдым эле. Мен да ошондой өксүккө кабылгандай болгом. Эмне үчүн мен келип ошо орустардын ишин кылышым керек дегендей өзүм мындай жек көрүү пайда болгон. Кемсинүү пайда болгон. Анан кийинчерээк мен ойлоп калдым, мүмкүн мен өзүмө жогору баа берип алгандырмын. Мен ушундай кыйын кыз элем, келип бирөөнүн полун жууп калдым деп өзүмө жогору баа берип алдымбы деп ойлоп калгам. Мүмкүн бизде деле ошол мигранттардын көпчүлүгү убагында 5 жыл университетте окуп, анан дагы бир университетте бир жетишкендиктер жетишип, бирок турмуш шартына байланыштуу жанагы кара жумушка барып калганда өзүнүн убагында коюп алган жогорку баасынан улам кемсинүү болоттур. Жок, эми бул жогорку баадан эле эмес, бул орто зарадан эле ошентет. Орто зарадан бар эле. Анткени мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, там университетти бүтүп, кандай бир жетишкендикке жетишип деп, университетти бүткөн адам айрыкча университетти ашпаса 23 жаш, 24 жашында бүтөт адамдар, айрыкча жаштар окууга тапшырганда такыр башка максатты коет. Баары бир жаш деген жаштын максаты чоң болот. Жаштын максаты, жаштын кыялы бир дүйнөгө таандык да. Андан барып туруп, ошондой максаттар менен барып туруп, анан кийин пол жууп калыштын өзү ар бир адамга оңой эмес. Башыбыздан өткөн, биз деле кемсинип, басынып, ыйлап сыктап, ошол пол жуугандан баштаганбыз. Ар бир мигрант, айрыкча аял кишилер ушул пол жуугандан баштайт баардыгы эле. Биз ошону колубуздан келишинче более жумсалдап көрсөткөнгө аракет кылдык. Кат түрүндө жазышып атышпайбы? Анан кат түрүндө өзүнүн эки каарман ичиндеги арман арзусун айтып атат. Азыр эгерде салыштыра турган болсок, мен деле бала кезинде ушул нерсени көрүп калдым. Мен чоң ага эжелерим окуп жүргөндө апамдар 2 кагаз, 3 кагаз кат жазчу. Ал жактан ошондой кат келчү. Анан аны окуганда чындап эле анын абалын түшүнчүсүн, чындап эле өзүнүн мындай көйгөй болуп атат деп айтып беришчү. Анан азыр андай нерсе жок да. Бат эле кандай жакшысың, иштер жакшыбы, жакшы, ушу менен маектешип бүтөт. Адамдар бири-биринен өзүн коргогондой, өзүн жапкандай, өзү тууралуу айткысы келбегендей сезим. Эмне келди адамдар ушундай болуп баратат? Бул кандай десем, бир эле биз эмес эми, бул дүйнө ошентип жашап калды да, баягы өнүккөн сайын, жашоо жеңилдеген сайын, мисалы үчүн илгери кол менен кат жазганда, ал кат кетет, ал жеткиче 15 күн өтөт. Тиги киши алып жооп жазганча 15 күн өтөт, 1 ай болот да, ошону менен 1 ай болот. 1 ай адам күтчү да, 1 ай адам күтүп, адам ошону мындай бир аваз кылып, орусча сөз бар, аваз кылып, сагынып, эмне деп жазар экен, эмнени айтар экен деп, андан башка кабар жок да. Азыр кабар деген ушунча тез тарайт, ушунча ылдам тарайт, ошондуктан биз бири-бирибиздин баабыбызды эле билбей калдык да. Кадырыбызды эле билбей калдык, баабыбызды билбей калдык. Маектешүүнүн жада калса эрежесин билбей калдык да.
салам деп жазып коюшат мисалы. Салам салам, амансыңбы, амансыңбы. Эми бул бир чет алып караганда бул өнүгүүгө биз китепте жаздык. Аябай эле ыраазы болом да негизичи. Мисалы үчүн алыстагылар үчүн аябай жакшы. Мен апамды күндө алыс көрүп турам. Кудайга шүгүр дейм да. Ким ойлоп тапса да ошого рахмат деп турам. Бирок экинчи жагын алып караганда, кандайсың, жакшысыңбы? Экрандын аркы бетинде адамдын жүзүн көрбөй туруп сүйлөшөбүз да. Кандайсың десе жакшымын деп коет. Аны чындап жакшыбы, жалган жакшыбы, аны эч ким билбейт. Мисалы мен өзүм деле кандайсың деп сураса, кыргыз деген ошондой өзү. Кандайсың десе сөзсүз жакшымын дейбиз да. Жакшыбызбы, жакшы эмеспизби, аны айтпайбыз. Анан ошол именно жазып сүйлөшкөндө бири-бирибизди көрүнбөй. Жөн жазып коебуз да, чынбы? Жан дүйнө көрүнбөй калат да. Жасалма деген боюнча. Жасалма. Бул жака да жазыпсыз, баардыгыбыз жасалма сүйлөшүп калдык. Ооба, жасалма. Чындап эле жасалма да. Азыр соц тармакты карап отурсаң деле кимдир бирөөнү кимдир бирөө ийгиликке жетип атса, ашыкча ашта мактап, ошондон бир пайда болуп калат экен дегендей ашта мактагандар бар. Анан ошол эле киши 1-2 жылдын аралыгында кайра бир чөгүп калса, аны тепкилеп көргө киргизгенге чейин тепкилеген. 1-2 жыл эмес, мен 3 айда ошентип өзгөргөн адамдарды көрдүм. Анан эмнеге адамдар мындай жасалма да, бир туугандар ортосунда деле жасалмалуулук бар. Көп учурда ата менен эне деле баланын ортосунда деле мындай ичин ачып, жан дүйнөсүн ачып сүйлөшкөндөр кээде аздай сезилет да. Эмнеге коом ушундай болуп баратат? Эмнеге биз жасалма болуп баратабыз? Эмнеге өзүбүздү жабабыз? Эми бул 30 жылдагы башаламан жашоонун жыйынтыгы болсо керек деп ойлойм да. Мисалы, мен өскөн муун, сиз айтпайсызбы, кат жазып, катты көрүп калдым деп. Мен да ошол кат жазган муунга кирем да. Анан бизде деген мисалы үчүн айылда бул абаң, бул чоң апаң, бул аксакал, бул сенден кичүү деп мындай бир айтылчу бир нерселер. Анан биз ошол могу интернетте азыр болуп аткан нерселердин баарын көрбөй эле жөн эле китеп окуп, милдеттүү түрдө китеп окуп эле чоңойгонбуз да. Ата-энелерибиз мисалы үчүн сөзмөр кишилер болчу. Наркы эмне экенин, салт эмне экенин ошол мындай бала кезден эле башыбызга сиңирип чоңойткан. Андан сырткары үйгө мисалы үчүн сөзсүз түрдө китеп кайдан, мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойдум. Көп нерсе жетишчү эмес, бирок китептен өксүк болгон жокмун да. Мен ошол 1-классыман эле баштап Колумб Американы кантип ачкан деген китеп келген. Магеллан жер шарын кантип айланып чыккан деген китеп келген. Чиполлино келген, мен 1-класста. Чиполлинаны мындай чоң чыгарма, бирок ошо түшүндүмбү, түшүнбөймчү окугам да. Андан сырткары космонавттар жерде турушат деген китеп келген. Ал деген баланын мисалы үчүн баарыбыз эле космонавт болгубуз келчү ал кезде. Баарыбыз эле космонавт болгубуз келчү. Анан бара-бара жашоо өзгөрдү дагы, мисалы, бир адам жасаган нерсени ушул туура экен деп, анткени биз үлгүнү алмаштырыш керек. Бизде үлгү туура эмес. Мисалы, көп жаштар депутат болгусу келет. Эмнеге? Депутаттар жакшы жашайт. Бирок кантип жакшы жашайт, эмне кылып жакшы жашайт, кимди алдап кетти, каерде жалган айтты, аны маани бербей калдык да. Жакшы жашайт. Эми жакшы жашагысы келген үчүн адамды күнөөлөп болбойт. Бирок биз үлгүнү туура эмес койдук да. Мисалы үчүн коомдо мугалимдер жакшы жашаш керек болчу. Мугалимдер үлгү болсо сонун болмок да. Мугалим болгум келет деп айтса. Врачтар үлгү болсо сонун болмок, мисалы. Врачтар жакшы жашайт, врач болгум келет. Жок, бизде андай. Бизде бизнесмен болгум келет, миллионер болгум келет, депутат болгум келет деген жаштар аябай көбөйдү. Жазуучу акын болом деген жаштар менимче аз эле да. Анан ошол 30 жылдагы башаламандык бизге туура эмес үлгүнү көрсөттү. Уурулуктун да түрүн көрсөттү, алдамчылыктын түрүн көрсөттү, кедейликтин түрүн көрсөттү, байлыктын түрүн көрсөттү, көпкөндүктүн түрүн көрсөттү. Ата-энелер көбүн эсе балдарын бул жака таштап коюп талалап жүрөт. Балдарды ким тарбиялады? Көчө тарбиялады, интернет тарбиялады. Анан бара-бара өксүгү көп, таарынычы көп, анан ачуулуу балдар көбөйүп атат. Чыгак алып туруп бирөөнү сөгүп салып кан нертип көргөндөр балдар муун пайда болду. Чыгак алып туруп экранын жандырып алып туруп жөн эле Кудайдын атын соодалап ыйлап жибергендер көбөйдү, мисалы үчүнчү. Бул деген өксүк. Ошолордун ар биринин өзүнчө комплекси бар. Кандай бир комплекс бар. Чубай келсең чыкса керек. Башаламандыктан пайда болгон көрүнүш. Маданияттуулук жөнүндө дагы сөз кылыпсыз да. Анан көп учурда ошол чыгармада айтылгандай маданияттуу адам дегенде биз костюм шим кийген, таза кийинген, вилка кашыктап тамак жеген адамды ушу маданияттуу экен деп сырттан ушундай баа берип калдык да. Маданияттуу адам кандай болуш керек сиздин көз карашыңызда? Мисалы үчүн вилка менен айрым менен бычакты кармап алып тамак жей алган бир адам тамак жей албай калса,
ал адам ошол айрым менен вилка менен тамак жегенди билбегени үчүн маданиятсыз болуп эсептелбейт да. Ошол жей албайт экен, карасаң, тиги жей албайт экен деп көрсөткөн адам анык маданиятсыз адам. Бирөөнүн кемчилигин, бирөөнүн бир мындай өксүгүн, бирөөнүн жетишпеген жагын көрсөткөн адам нак маданиятсыз адам. Дагы эмнеден турат маданияттуулук негизи? Маданияттуу адам кандай болуш керек? Маданияттуу адам бул өтө чоң нерсе негизичи. Могу маданияттуу адам, мындай болсоң маданияттуу адам деп айтыш да кыйын да, бирок көргөн тарбиясын, билимин, жан дүйнөсүн, жүрөгүн, акылын баардыгын баягы толук тең иштетип, анан ошондон чыгарган жыйынтыгын бир мындай татыктуу алып жүргөн адамдар, билимин дагы, деңгээлин дагы, дээринде бар нерсенин да баарын татыктуу алып жүргөн адамдар. Анан деги эле мындай бир кемчиликке караганда артыкчылыкты көбүрөөк байкаган адамдар, сөзсүз түрдө билимдүү, анан билиминен жыйынтык чыгара алган адамдар. Мен үчүн мындай бир маданияттуу деп эсептелет. Дагы бул маданият деген аябай чоң сөз, мунун ичине аябай көп нерсе батат негизичи. Бирок көп сөз батат, адамдар батпай калды. Маданияттуу деген сөздүн ичине адамдар батпай калды азыр. Көбү батпай калды. Чыгарманы окуп келсең, жалаң эле акыйкатсыз жашоого туш келип калган адамдардын тагдырына күбө болосуң да. Чындап эле эми 17 жашар, 18 жашар кыздардын бир тагдырдын торуна түшүп калды дейбиз, ушундай акыбалын көрөбүз. Бирок бир сөз бар да, жашоонун акыйкатсыздыгы анын акыйкаттуулугунда деп айтып коюшат. Жашоонун акыйкатсыздыгы анын акыйкаттуулугунда. Демек, ар бирибиз көргөн жашообузга татыктуубуз дегендей пикир айтышат. Сиз кандай пикирдесиз? Мисалы үчүн 17-18 жаштагы жаштар, азыр сиз айтып аткан 17-18 жаштагы жаштарда, алар ошол көргөн жашоосунан татыктуу эмес. Аларды биз ошондой кылдык. Ата-энелер, мугалимдер, бийликтегилер. Мисалы үчүн ошол жаштар, жаш деген сөздүн өзү эле сонун нерсе да. Жаштын өзүнүн тилеги болот, максаты болот, кыялы болот, ойногусу келет, күлгүсү келет. Биз ошолордун баардыгын тартып алып туруп, ошондой тагдырга биз түрттүк. Алар андай немеге, кырдаалга түшкөн, татыксыз болчу. Алар ойнош керек болчу, күлүш керек болчу, кыялынын артынан кетиш керек болчу. Анан баардык эле адам өз татыктуу нерсесин алат деген сөз жалган. Татыктуу деген татыксыз нерселерди биз коомчулук, ата-эне, өлкөдөгү кырдаал өзүбүз көп учурда жаштарга берип коюп атабыз. Мен мисалы үчүн ошол жерде жүргөн, 18 жашында иштегени барган, акча кредит төлөгөнү барган, үй салганы барган, ата-энесине акча жиберем деп барган жаштардын баардыгын аяйм. Жаштар мисалы үчүн көп адамдын жаштыгы ошол жерде жөнө жок болуп кетти. Ошолорду чогултуп алып туруп, жаштыгыңызды эстеп айтып бериңиз десе, эмнени айтып берет? Пол жууганын айтып береби? 12 саат иштегенин айтып береби? Мен жаштар ошол жашоого татыктуу деп эсептебейм. Жаштар башкача жашаш керек болчу. Жаштар башкача жашасын деп, мисалы үчүн, 30 жыл алдын ата-энелер кеткен. Өлкө өзүнчө, эл өзүн өзү эле багып атат. Эл өзүн өзү багып аткандан кийин, демек өлкөдөгү кырдаал өзгөрүш керек болчу. Жок дегенде бир 20%га жакшырыш керек болчу да. Биз артка карай кетебиз, моюнга алыш керек. Жаштар күнөөлүү эмес буга, биз күнөөлүүбүз. Мамлекетти кандай көрөсүз азыр сырттан караган адам катары? Биздин мамлекет кандай абалда? Бийлик, эл, жалпы мамлекет. Эгер мамлекеттин абалы жакшы болгондо, биз монтип агылып кетпейт элек. Мигрант болуп кетпейт элек. Мондой китептер жазылбайт болчу. Анан ушунча неме өзүнүн буту менен барып, анан кайра майып болуп кайткандар, өзүнүн буту менен барып табытта кайтып келген жаштар азаймак. Бул ушул эле өзү эле мамлекеттин абалы кандай экенин ачык айкын айтып турат да. Мамлекеттин абалы кандай деген суроого мен азыр медицинанын абалын карагыла деп айтмакмын, билим берүүнүн абалын карагыла деп айтмакмын, жаштардын абалын карагыла деп айтмакмын. Андан сырткары жөн эле шаардын көчөлөрүн карагыла, жолдорду карагыла, бир райондорго чыгып баратып, машинаңарды кантип айдап баратканыңарды карагыла. Ушунун баардыгы мамлекеттин деңгээлинин көрсөткүчү. Мен сөз менен айтпайм, жөн эле мындай өзү эле караса көрүнүп турат. Китепте жазылып турат да, өзүнүн сулуу экенин билген жигиттерди мен башынан эле жактырбайм.
сулуу келбети келишкен жигит, анан өзүнүн сулуу экенин билген жигит ошонусун так билем деген мындай текстчи. Ушундай өзүнүн келбетине карап туруп эле башкаларды коруу туткан кыргыз мигранттары ал жакта көппү? Келбетине карабай туруп кор туткандар деле көп. Бизде андай бир кызыктай макалдар бар да. Не деп коет, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп коет го. Ошондой бир аялдарды басынткан кемситкен макалдар көп да. Келбети орто болсо деле басынткан эркектер толтура эле. Ал бир эле Москвада эмес, бул жакта эле өзүңөр көрүп атасыңар. Сабап койгон, өлтүрүп койгон, моюнуна там тиги дөңгөлөк байлап койгондор чыгып элатпайбы? Анан бирок мен бул көркөм чыгарма, каармандын көз карашы, менин көз карашым эмес. Негизи мындай оргу баргы эркектерге көбүрөөк маани берем. Чем монтип сылам сыйпан караганда оргу баргы. Оргу баргы дегенде орой эмес, баягы сылам сыйпанган эркектер эле жакшы. Бирок баягы мындай бой көтөрүп сулуусунган эркектерди деле жактырып жүрбөйм. Менимче Нуризер ошондой. Мына чыгарманы карап отурсаң, эми жалаң эле арман, арзуу ушундай болбой калды деген өксүк да. Сиз айткандай баштан аяк өксүк. Анан жөн эле адам жаза бербейт да. Бардык нерсе жүрөгүңдө болгон үчүн, бардык нерсени мындай өзүң жүрөктөн өткөзгөн үчүн жазылышы керек деп ойлойм да, айрыкча акындарда. Анан сизде кандай жеке жашооңузда? Башым бош. Жүрөгүм бош эмес. Демек, бул жактагы каармандардын ой пикири кандайдыр бир деңгээлде сиздин жеке пикириңизден алынган деп ойлосок болобу? Эми ал жакта аябай каарман көп да, аябай көп. Эки лирикалык эле каарман, кем дегенде бир 15 каарманды сүрөттөп атат да. Анан албетте менин көз карашым деле кошулат, менин дүйнө таанымым деле кошулат. Нуризин деле авторлош кыздын деле көз карашы кошулат. Жазуучу биринчи кезекте өзүнүн дүйнө таанымын каарманды жаратып алып, каарман аркылуу өзүнүн дүйнө таанымын сунуштайт, менимче өзүнүн көз карашын сунуштайт. Бирок баары бир көркөм чыгарма. Бул көркөм чыгарма. Көркөм чыгарманы көркөм чыгарма катары эле кабылдап окуш керек. Аялдарга, айрыкча жалгыз бой аялдарга коомдун көз карашы тууралуу да жакшы ойлор айтылыптыр. Анын үстүнө жана турмушка кеч чыгаарда деле мен деле 26 жашымда турмушка чыктым. Ошо 26 жашка чейин мени деле тынч коюшкан жок да. Эмнеге турмушка чыкпай жүрөсүң? Тегинин баласы бар, мунун баласы бар дегенчи. Биз качан ушул коомдун ушул көз карашынан арылабыз? Качан кыздарды, качан турмушка чыксаң ошондо чык, бул сенин жеке жашооң деп жекечилдикти таштындай оңой менен арылбайбыз. Оңой менен арылыш, бул көз караштан арылыш үчүн биринчи кезекте ата-энелерди тарбиялашыбыз керек. Ата-энелерди туура ата-эне болгону тарбиялашыбыз керек да. Анан балдарды туура тарбиялашыбыз керек. Ошол сен чоңойтуп аткан бала чоңойгондо барып бирөөнүн жашоосуна башын тыкпай турган бала болуп чоңоюш керек. Анан үйдөгү ата-эне деле сен качан күйгө тиесиң? Эптеп эле күйгө тийип алсаң экен дебей турган болуш керек да. Анан ошол ата-эне мисалы үчүн кызын коргой баштаса, тийбегиле бул менин кызым, бул турмушка кааласа чыгат, кааласа чыкпайт деп коргой баштаса, андан кийин кой, муну өзүнүн ата-энеси айтпагандан мен эмне кылам деп анан башкалар тартабы деп ойлоп кетем. Бул менин оюм да. Бирок эми азыр бул биздин каныбызга сиңип калгандай эле көрүнүш. Муну өзгөрүш чоң эмес. Ушул бала тарбиялап аткан ата-энелерге көбүрөөк айтыш керек да. Баланы бирөөнүн жашоосуна башын тыкпай турган кылып тарбиялап башташыбыз керек. Буга чейинкиси болду, болорунча болду. Башын тыга беришет, айта беришет, дей беришет, сүйлөй беришет уже. Ага, мисалы үчүн турмушка чыкпай жүргөн кыздар деле өзү эле көнүп калат. Мисалы мен башым бош, мен сурап атсам маани деле бербейм да уже. Эне деп эле кой. Мен анткени мен ата-энем жакшы эркин өстүргөн. Эркин өстүргөн да кандай? Катуу кармап өстүргөн, бирок мындай өзүмдүн максатыма кете берет кылып өстүргөн да. Өзүң максатың бар, ошону аткар деп өстүргөн. Ата-энем айтпагандан кийин мен башкалар аркамда өтө деле маани бербейм да. Анан бул менин жеке жашоом, бул менин тагдырым, бул менин тандоом. Мен муну өзүм татыктуу көтөрүшүм керек. Башка бирлердин иши болбош керек. Ушинтип эле ойлойм, ачык эле, кесе эле айтайын. Азыр ашыкча укукчулдук күч алгандай сезим калтырат да.
Мисалы убагында сиз өзүңүз мектепте окуп жүргөндө деле байкасаңыз, биздин курдаштарды деле мугалимдер чокудан ары чаап дегендей, садиктеги балдарды деле уруп ушундай тарбиялашчу. Андан бирок жаман болуп чыкканын мен көрө элекмин. Азыр баласына ушул тийгенге чейин ушу менин балама тийдиң, менин кызыма тийдиң деп ашыкча укукчулдук болуп, баланы ашыкча коргогондук кайсы бир деңгээлде баланын мындай мукук болуп калышына шарт түзүп аткан жокпу? Мен негизи мынтип ойлойм да, мисалы бизде мындай сөз бар. Эптеп окууга тапшырып мугалим болгула деп коюшат да. Кыздарды, айрыкча кыздар ошентип айтышат. Андай кылбашыбыз керек деп ойлоп калдым менчи. Мугалим дегеле баягы педагогту бул баягы талантына карап эле кабыл ала турган нерсе экен дейм да. Чыныгы мугалим өзү баланы башка көзгө ойгоп урбаш керек да, негизичи. Жакшынакай эле балага түшүндүрүп айтса, болот. Анан экинчи жагы ашыкча окуушулдук деген. Баланы мугалим тарбиялабайт, биринчи ата-эне тарбиялайт. Ата-эне тарбиялайт. Анан ата-энеге мугалим көмөкчү, менин оюмча. Көмөкчү болуш керек. Эгер ата-эне өзүнүн баласын ошондой болуп мугалимди ура турган деңгээлге жеткирип тарбиялап аткан болсо, бул мугалимдин күнөөсү эмес. Бул биринчи кезекте ата-эненин күнөөсү. Баланын да күнөөсү эмес. Бала 18 жашка чейин, 18-15 жашка чейин бала көп учурда мындай өзү эмнени көрсө ошону кылат бала. Анан бала үйдөн көрбөгөн нерсени, үйдөн таппаган нерсени көчөдөн, мугалимден, коомдон, чөйрөдөн таппайт. Бул мисалы үчүн ашыкча укукчулдук болбош үчүн биринчи ата-эне өзүнүн милдетин так аткарышы керек. Андан кийин мугалимден, андан кийин коомдон, андан кийин баласынан талап кылыш керек. Менин оюмча ушундай. Акын болуп жашаш кыйынбы? Акын болуп жашаш кыйынбы, тегибу деп сурай беришет негизичи. Анан бир акындардын бир өзүнүн сонун образдары бар да. Акын деген кыялкыч, акын деген баладай таарынчак, акын деген ичиш керек же ичпеш керек деген бир мындай бир образдар бар да. Менде андай образдардын бир деле жок. Акын болуп жашашка караганда адам болуп жашаш көбүрөөк кыйыныраак. Көбүрөөк кыйыныраак. Аял болуп, адам болуп, аял болуп биздин коомдо жашаш кандай кыйын экенин өзүңөр билесиңер. Аял болуп, адам болуп жашаш көбүрөөк кыйыныраак. Анткени баары бир мындай бир адам кылып жараткандан кийин бир сонун чоң нерселер жасагың келет, жараткың келет, жардам бергиң келет. Мындай бирөөнү көтөрүп сүйрөп кеткиң келет. Анын баардыгына мындай бир убакыт жетпейт, күчүң жетпейт, дараметиң жетпейт, алыстасың да. Мага ушул нерсе көбүрөөк каттуу тиет. Акындыгыма мен акындык дегенде ырды жакшы жазыш керек. Жакшы жазыш керек, мындай элди алдабай, өзүңдү алдабай, уятың алдында таза болушуң керек, ошол эле. Бирок акындыкка караганда адам болуп жашаш кыйыныраак мага. Айтайын дегеним, маселен, акын эмес адам жана сиз баяндаган окуяларга күбө болсо, анчалык жүрөгүнө кабыл албаса керек эле. Сиз сезимтал болгонуңуз үчүн ар бирин жүрөктөн өткөзүп, ар бирин сезип, туюп, анан туйгандан кийинки чыккан чыгарма да. Негизи бир адамдын тагдырына кириш деле кыйын. Ал жагы бар. Билбейм, мен эле мынтип күйөм деп ойлойм да. Мисалы үчүн ошол жерде кичине жүрөгү бар, кичине жан дүйнөсү иштеген адамдын баары эле ошондой кабыл алса керек. Бирок айтып берүү мүмкүндүгү мага туш келип калды окшойт дейм да бизге. Ошол тагдырлардын баарын. Биз деги эле муну мындай жазайлы деп ойлогон эмеспиз негизичи. Мындай кылып жазайлы деп ойлогон эмеспиз. Анан бирок мен ойлоп калдым да, эмнеге мунун баарын мен баштадым. Ушунун баары кимдир бирөө айтыш керек. Кимдир бирөө айтып, биз ушинтип жашап атабыз, биз ушундай күндө жашап атабыз деп айтып элге жеткириш керек деп ойлоп калдым. Ойгонгула ошол эле ата-энелерге, мисалы үчүн ата-энелердин деле көбүчү балдарын жөн эле акча тапкыч, айрыкча жаштарды акча тапкыч, кредит төлөгүч катары кабылдайт да. Көбүн эсе. Бийликтегилер мисалы үчүн, бийликтегилер биз ушинтип өлүп кетип атабыз, майып болуп кетип атабыз, биз ушинтип эле таллап бири-бирибизди жокулап атабыз, карагыла дегендей эле. Кимдир бирөө жазыш керек болчу. Мен айта албайм китеп укмуш жакшы жазылды деп. Бул менин биринчи прозам, биздин биринчи прозабыз, анан эксперимент да, бул жазып көрөлү деген аракет. Начар жазылган. Бирок ошондо дагы биз жакта карап койгула деген эле бир мындай эки аялдын кыйкырыгы болчу да булчу. Ушундай эле. Эгерде дагы мүмкүнчүлүк берилсе, эмнелерди бияка киргизе албай, үлгүрө албай калдыңыз, эмнелерди айтыш керек эле дагы? Бул китепке кирбей калган дагы окуялар бар. Негизи биз китеп түзүп атканда көп нерсени алып салдык.
алдык аябай кыскарттык. Жана сиз айттыңыз го, мындай карасаң жана эле баары эле өксүк тагдырлар экен деп. Карап көрсөк, Москвада мындай жашоо жоктой сезилип калды, мындай карарган эле тагдырлар да. Ушундай бир коркунучтуу болуп калыптыр. Анан көп жерин алдык, кыскарттык, анан аябай мындай жеңил-желпи тамашаларды кошуп койдук, адамдар мындай алаксуураак окусун деген маанинде. Өтө эле жеңил тамашалар бар, бирок ошол жеңил тамашалардагы ошол оор тагдырларды, оор тексттерди жеңилдетиш үчүн да кошулган. Анан экинчисинде кийинки ошол тагдыр алым салган тагдырларды экинчисине жазабыз деп ойлогонбуз да. Бирок жазылабы, жазылбайбы, кереги барбы, жокпу, азырынча билбейм. Москвада же Россияда жашоо ошондой татаал болсо, эмне үчүн азыр кыргыз мигранттары Россиядан үй алып, ошол жерден отурукташып, ошол жерде жашап калганга аракет кылып атышат? Бир эле Россияда эмес мигранттар. Америкага деле кетип отурукташып калган аракет кылгандары бар. Европага деле кетип отурукташып аракет кылгандары бар. Отурукташып калган аракет кылгандары бар. Кореяда. Негизи бул далалат эмненин белгиси дегенде сыртка чыгып жашаган. Бул далалат биздин өлкөдөгү абалдын начардыгы. Бул далалат биздин өлкөдөгү кедейлик. Канчалык сагынбасын, ушундай канчалык сагынбасын. Эми адамды жакшы жашагысы келген үчүн күнөөлөп болбойт. Эгер адам жакшы жашагысы келсе, жакшы жашай алса, анан биз өзүбүз шарт түзүп бере алсак, алар антилар мынтип деген такыр акыбыз жок. Менимче ошондой. Бирок кеткендер көп, аябай көп. Мен кечээ айылга бардым да. Анан жолду катар келе жатсам, жолдун баарын адамдар каша кылып тосуп алышыптыр. Анан ойлодум, бир 10-15 жыл мурда ал жерлердин баардыгы ачык эле. Жер ачык болгон кезде адамдар деле ачык эле. Бири-биринин үйүнө кирчү, тамактанчу, келген адамга чай койчу, жайлоодо өтүп бараткан атчанга кымыз койчу. Азыр элестетип көрсөм, кымызын деле сатып калыптыр, айран сүтүн деле сатып калыптыр. Адамдар кудум каша тоскондой эле жан дүйнөсүн деле тосуп, мындай материалдык баалуулукка көбүрөөк басым жасап, эптеп бай жасасам, эптеп жакшы жашасам дегенге басым жасап калгандай да. Мындай багыт менен баратсак, алдыбыз, келечегибиз кандай болот? Бизде биринчиден кырдаал ушундай болуп калды да. 30 жылдан бери адамдар биринчи кезекте кекиртегине байлап койду да. Кайсы бир учурлар болду, адамдар тамагынан башканы ойлой албай калды. Негизичи, эми тамактап жеп, тамактап балдарды багыш керек, тамактап үй салыш керек, тамактап тирүү калыш керек, жашаш керек деген эле неме болуп калды. Анан ошондой учур болуп, ошондой аракеттерди кылып аткан учурда бирөө жарым, ой, андан башка деле нерселер бар. Мисалы үчүн искусство деген бар, маданият деген бар, китеп деген бар деген адам чыккан жок да. Бизде башынан баштап эле ошондой, то есть бийликтин эң жогорку тепкичинен баштап эле алар деле жеп калышым керек, жашашым керек, үй алып калышым керек, машина алып калышым керек. Ошолорду карап биз деле ошентип аракет кылып келдик да. Негизи ошентип аракет кылып келдик. Бирок мен деле айылды араладым. Айылым аябай араладым. Баары эле ооба. Дарбаза тосук баары жабык, кээ бир эшиктерди каккылап, анан ача албай бош турган үйлөр көп экен. Кайтып кетишке туура келди. Бирок азыр бир муун келатат. Мындай билимге басым жасаган муун келатат да, аябайчы. Билимге изденген, окуган, Кыргызстанды өнүктүрөм деген, анан өздөрү дагы таза муун келатат. Билбейм, биз ушуларды бузуп алабызбы, бузуп албайбызбы деп ойлойм да. Өткөндө мен улуттук университетке жолугушуп бардым. Таптаза кыздар да, тарсылдаган, таптаза кыз жигиттер. Суроолору да так. Дагы башка жаштарды көрдүм. Көп жаштардын, мисалы үчүн азыр социалдык барактан эле кимдин ким экени жазгандан эле билинип калат да. Көп жаштарды социалдык баракчалардан карап отурам, мисалычы. Билимдүү, китеп окуган, изденген, анын өздөрү да таптаза. Еще тайманбаган, бетке айткан балдар да. Мен эмнеге ойлоп калдым, азыр ушул тосмолорду ушул жаштар келип бузат деп ойлоп калдым да, негедирчи. Эгер бузуп албасак, эгер өзүбүздөгү баягы ач көздүктүү тосмолорду баарын коюп, ошолордун көңүлүн калтырбасак, сындырып албасак, менимче алынат ошол тосмолор. Дарбазалар калышы мүмкүн, бирок жан дүйнөлөрдүн ортосунда тосмолор алыныш керек. Алынат. Программабыздын аягында сизге эркин микрофон берели. Эркин микрофондон мурда бизге жакшы бир ыр окуп берсеңиз, анан жалпы телекөрүүчүлөргө, сизди окуп аткан окурмандарга, жаштарга
акыл насаатыңыз, ой пикириңиз, сунушуңуз болсо? Биринчи өр окуйн, э? Биринчи өр окуйн. Ушул менин соавторума арнап ыр жаздым эле. Ошол ырды окуп берейин. Силер жакта жамгыр канттиң саргалдак, өзүң менен өзүң кайра калдыңбы? Жашагандар шамал дээрчип жандалдап, жек көрчү эле жанчып жааган жамгырды. Ай туулду, жаанчыл экен кашайгыр, дагы бир ай жанчат бизди бул жамгыр. Быйыл дагы үйгө барбай жашайбыз, Кудай салган нерсе башта тургандыр. Үйүбүз бар, айта албаган үйүм деп, жамандыкта, жакшылыкта бир барган. Ошол үйдө конок тосуп күлүңдөп, биз жаркытып жашабаган жылдар бар. Өмүр беле, өлкө беле ошол үй, ким бакыттын өңүндө аны айта алат. Кыр жонуна кызгал дагы төшөлүп, какымдары гүлдөгөндөр кайкалап. Мен түшүнүп, сен түшүнбөй жалгызбыз, жаңырыкпыз, аскаларга урунган. Жомок сага жолуң дагы сан жылдыз, жолуң арбын артты карай бурулган. Каалаганда чертип серпип ойногон, дүйнө сага шыңгырак күл шыңгырак. Мени дүйнө таштап кеткен ортодон, эми алдыга алдап соолап жылдырат. Сен дүйнөңдүн сыныктарын чогултуп, күзгү кылып күндө 3 маал карандың. Мен бардыгын жутуп жүрүп ичиме, кескиленип бүттүм окшойт каралдым. Сен сүйүүнүн өзүн өмүр деп билсең, мен өмүрдүн өзүң гана сүйүү дейм. Жакшылары көкөймө жеткирген, бирок дале жакшылыктан түңүлбөйм. Үйүбүз бар, айта албаган үйүм деп, жамандыкта, жакшылыкта бир барган. Ошол үйдө конок тосуп күлүңдөп, биз жаркытып жашабаган жылдар бар. Сүйүүгө ишенесизби? Ооба. Сүйүүнүн бар болгону жакшыбы? Ал адамды ашыкча кыйнап койбойбу? Мен сүйүүгө ишенем, бирок бул эми адамды сүйүүнү кантип кабылдашынан көз каранды. Мисалы, сага сүйүү эмне экенин үйдө кандай түшүндүрсө, сүйүүнү ошондой эле кабылдайсың. Эгер баланын ата энеси сүйүү деп эле анан бирин бири кызганып, үйдө айланып мушташып куушуп жүргөн болсо, бала сүйүүнү ошондой эле кабылдайт. Ушундай болот турбайбы? Ушундай сүйүү ушундай экен, сүйсө төс кызганып, анан башка көзгө кое алыш керек экен деп кабылдайт да. Мындай сүйүү албетте адамды кыйнап коет. Анан сүйүү деген бул жөн эле мындай чоң нерсе, улуу нерсе. Муну аярлап сакташ керек, муну этияттап караш керек. Бул жаман сөз тийгизбеш керек, муну ар жерде айта бербеш керек. Бул деген мындай купуя сезим деп түшүндүргөн болсо, сүйүү ошойдон эле калат. Мен үчүн сүйүү да, ооба, мен ишенем сүйүүгө. Мен үчүн сүйүү чоң нерсе. Баалуу нерсе. Сүйүү тууралуу көп сүйлөй берчү эмесмин. Ушу мен экинчи жаштар сурайт окшойт барбы, 2-3 жери сүйүүнү сурап атышат. Баалуу нерсе. Анан жаман сөзгө аралаштырбай турган нерсе. Бирөөлөрдү аралаштырбай турган нерсе, бирөөлөр башын тыга берсе болбой турган нерсе бул. Мен үчүн сүйүү ошондой. Өзүңүз сүйүп көрдүңүз беле? Мен өзүм сүйүп көрсөм ошончо сүйүүрүн жазат элем, сүйбөй, сүйүп көрдүм. Мен дагы деле сүйөм деп коеюн. Дагы деле сүйөм. Апам муну көрсө урушат, сүйүүнү айтасың деп, бирок мен дагы деле сүйөм. Жана Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар эмеспи? Жанагы сүйүүнү мындай алыстан эле карайлы деп татып Турсунбаеваны эскерген текстин айтылат да. Нике кылсак биз сүйүүбүздү булгап албайлы. Жана жетпей калган сүйүү баалуу болот, таза болот дегендей. Ушундай болобу же болушунча сүйгөн адамга жетип, аны бактылуу болгонго аракет кылыш керекпи? Бул жетип бактылуу боло алса, ошол сүйүүнү айыр сактай алса, ошол сүйүүнүн өмүрүн аянтча бапестеп өтө алса, ал деле жакшы. Сонун нерсе. Жетпей калганга караганда менимче мындай сонун нерсе да болчу. Анан жетпей калган адам, мен жетпей калдым, кокуй бактысыз болдум, анан тиги бактылуу жашап атат, өлүп кеткир мени карабай кетти дештин кереги жок да менимчечи. Жетпей калган адам жетпей калганды эле татыктуу көтөрүш керек. Сен сүйдүңбү, демек ошол адамды мындай бар дүйнөсүн кошо сүйгөнсүң, демек ал адам аман болгону маанилүү, ал адамдын бактылуу болгону маанилүү, ал адамдын бул дүйнөдө бар экени маанилүү. Бизде бир мындай, билбейм, эмнеден улам ушундай болуп калды, бирок менчик деп сүйөт да биздечи. Меники башка эч кимдики эмес. Меники башка эч ким, эч жакты карабагын, түз баскын, анан мындай мен эле сүйөм деп ойлойбу кээ бир адамдар, ушундай да бир мындай майдалап сүйүшөт аябайчы. Сүйүү майдаланып кеткен жерде
баасын жоготкон койсо. Баасын жоготот, анан бакыт да азыраак болот менимче. Жетип калсаң деле, жашап атсаң да ошо менен бакыт азыраак болот. Сүйүнүп айдылбаш керек. Көрөрмандарга сизден акыркы сөз болсун. Акыркы сөз дебейин. Бүгүнкү берүүнүн акыркы сөзү дейт. Бүгүнкү берүүнүн акыркы сөзү дейле. Биринчиден чоң рахмат силердин атайын чакырып, убактыңарды бөлүп ушинтип маектешкениңерге. Менимче жакшы эле маектештик окшойт деп ойлоп калдым. Анан экинчиден кыргыз элиме тынчтык каалайм. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Биздеги алыстагы жүргөн адамдарга кичине бир нерсе селт этсе эле башкача көрүнөт, оор көрүнөт. Ошон үчүн чек арабыз бекем болсун. Жамандыктан Кудай сактасын. Анан элибиз ушунча бөлүнүп, ушунча ары карап, ушунча бери карап, менимче тажап деле бүткүдөй болдук. Элде ынтымак болсун, биримдик болсун. Ошону тилейт элем. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Сиз да ден соолукта болуңуз. Рахмат. Бар болгула. Чыгарган ырларыңыз, чыгармаларыңыз башкаларга таасир берип, сабак берип жүрүңүз. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Ар дайым жаркырап жүрүңүз. Рахмат. Мен сизден ушундай маекти күттүм эле. Маек максатына жетти деп айта алам. Рахмат. Аман болуңуз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мен сиздерге дагы бул китепти мен деле жакында эле алдым. Кат турмуш, жат турмуш деп эки маанини түшүндүргөн чыгарманы окуган адамга сөзсүз бир ойлонуп, бир селт этип алганга таасир берчү китеп экен деп ишенимде айта алам. Алыңыздар, окуңуздар. Биз кайрадан эфир аркылуу жолугушабыз. Аман туруңуздар. Рахмат, бар болуңуздар.